Niye kılıp çıkıyorsun alacaktı? Ben sana oynamanı geldim bu жерге. Telefonun çukulaydı benim. 5 telefonum. Ver telefonunu. Kara, ver de o da telefonunu. O telefonu oynat alıp. İki iş telefon çukula bağlı. Kene kamçı sınga çıday alбайт. Ал мынакей карасаңар, 2 жылдан бери бийликке келгени, ким камчыны сындап койсо, ким бийликке сөз айтып койсо, бардык УКМКнын бүгүнкү күндө чакырышында кечирим суратып атат, коркутуп атат, бекитип атат, камап атат. Соромай чакырды келдим ошол жерде болдум да, бекинип жаткан жерден жолук. Сизди чакырды беле. Анан ал айтты, ушуларга берейин деп атам деди. Кандай кеңеш бердиңиз? Бир дедим ырас. Мен биринчи бабаны көрбөйсүңбү дедим. Бабаны атаандашың эле, көбүрөөк добуш алды эле, калысыраак болот, бабаныкына тирме кылып койбойсуң десем, бабаныкпен Атамбаев бир деди. Ал мени бир жер менен Табарсыгыман Атамбаев экөө. Атамбаев түрмөдөн өлтүрөм камайм деп атканда, ак үйдө ошонун балдары алды да. Бийликте эч качан дос болбойт. Бийликте мыйзам болот. Бул эмнеге алып барат? Эмнеге алып келгенин көрүп атпайбызбы? Эгерде тоодо карышкыр жок болсо, чабанга иттин кереги жок. Мындай бир пикир айтчу, күчтүү бир оппонент болчу азамат калбагандан кийин бийликке деле баягы жасакерленген азаматтардын кереги жок болуп калат. Ниет Мадумаровдун кылмыш ишинде эмес. Кылмыш ишин изин да таппайт, жытын да таппайт жерде. Чындыкты айтып, чыркап жүргөндөр эч качан бийликке басып албайт. 70-теги кемпир шпыргысы менен келип басып алабы деп дагы кайрылгандар. Же журналисттер барып калем менен басып алабы? Жок, жанымда отургандар. УКМКнын төрагасы өтө кызыктар болгон. Элдин канын соруп бүттүңөр десем, кыйкырык өкүрүк бакырып башталат. Ушунун баарын көрүп турдук да, биз баарыбыз көрдүк да. Сиз башка жакта жашадыңыз. Мына таң аткандан кечке чейин эле урматтуу генералыбызга кайрылалы, урматтуу генералыбызга жеткирип коелу. Өлкөдө өкмөт жокпу? Өлкөдө губернатор жокпу? Нече жылдан бери айтып келем, УКМКда 2 гана милдет калыш керек. Чалгын, контур чалгын. Ал орган асфальт баспайт. Ал орган төрө туюн курбайт. Ал орган бирөөнүн тишин жулбайт. Ал орган барып буудай чаппайт. Ал орган аким менен сөгүшпөйт. Ушул чет өлкөлүк ушул коопсуздук кызматынын жетекчилерин сиз билесизби? Билбейсиз да, тааныбайсыз дагы, туурабы? Жок, мындай тура бербей эле ооба же жок деп койсоң. Сизге биз туруп сиздин жоогуңузду күтүп атабыз. Силер куусуңар деп айтат да. Ошо туруп бересиңер эстеликтей болуп. Чет өлкөлүк жарагандар айлана айың жазда чыккан кумурскадай басып кетти Кыргызстанда. Биздин өзүбүздө жумушсуздук болуп атса, биздин өзүбүздө таңсыздык болуп атса, алар эмне үчүн келип атат? Ниетинде эмне бар? Деген иштерди жүргүзүп отурган ошол орган. Садырдын башына түшкөн оор мүшкүл иштерин көргөндө Нуркожо атабыздын ушунчалык сабырдуулугуна оозунан бир жаман сөз чыккан жок. Бул үлгү боло турган сабырдуулук. Бирок өлүм улук болгондо дагы ушундай болуп суранып аткандан кийин, уккандан кийин мен бардым. Барып ошо атасынын төшөнүп жаткан топурагын ошо менин колум. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-үнчү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Бир жыл Жеңишбек Токторбаев барып Ошко мэр болду. Жолдорду, көчөлөрдүн баардыгын иреттеп, снос кылып бузулуп, ал кишинин аты снос мэр деген атка калды. Анан албетте кинону жакшы тартты, пиарды жакшы кылды, ар кандай мимикаларды, жесттерди сонун кылат экен, сөздөрдөн абдан жакшы сүйлөткөн. Ошондуктан ал кишинин пиары абдан катуу болду. Бул карапайым элге жакты. Бирок деген эмне үчүн 44% инвестиция азайып кетти деген суроого келе турган болсок, Жеңишбек Токторбаев бул Камчыбек Ташиевдин ошол эң ишенген кадрларынын бири. Мындайча айтканда Ташиевдин классташы. Ал ошол кызматка Ташиевдин аркасы менен келген. Ошон үчүн ага карт бланш алып, анан абдан көп акча бөлүндү. Ошол акча менен анан курулуштарды жүргүздү. Ал курулуштар кандай жүрдү? Ал жерде Ошто
ким бетон чыгарса, ким кирпич чыгарса, ошолордун баардыгын куугунтуктап, ГКНБ аркылуу кысымга алып, базарларын тартып алып, кече Мырзахматов жөнүндө айттым го, Мелис Мырзахматовдун көп мүлктөрүн мамлекетке кайтарабыз деп сотко берип, антип мынтип сотко сүйрөп жүдөтүп, прокуратурага чакырып, кыскасы аябай жүдөттү да. Андан тышкарыда толон токой чиновниктер бар. Анан эмне үчүн бетон менен кирпич чыгаргандарды душман катары көрөт, анткени өзүнүн Жалал Абадта заводдору бар. Ошол бетон жанагы бордюрларды, брусчаткаларды, тигуларды чыгарган. Анан кече жакында видео чыккан, эсиңердеби? Бир жанагындай брусчаткага бир нерсе ташты апарып барып өп, андайды жакшы кылат го ал киши, абдан соолуну жакшы кылат. Анан ошентип өп аткан бир брусчаткасы чыккан да. Анан ошол жерде ошол брусчаткалар өзүнүн заводунан чыгат экен. Жалал Абадтан чыккан немелерин апарып туруп, мисалы Жалал Абад менен Ош шаарынын ортосунда канча расстояние. Ошол жерден барганда анын жол кире акысы кошулат, тигинси кошулат, мунусу кошулат, ушунда отуруп, анан ал тиги строй материал кымбатка түшөт да. Анан Ыдырыс Исаков болсо азыр талдоо кылып атыптыр. Ал жерде жанагы Оштогу кээ бир жерлерде ашыгы менен эле бордюрлар, бетондор колдонулган курулуштар көп экен. Себеби дегенде өзүнүн заводунан чыккан продукциялар ошол жерге Ош шаарына колдонулат экен. Эми ал менен эле тим болбой, жанагы мисалы мэрияга салым кошпойсуңбу, спонсор болбойсуңбу деп көп бизнесмендерге тийишет экен да. Алар болсо жок, бизден шартыбыз келбейт, тигиндей мындай дегендерди ГКНБ аркылуу куугунтуктатып, маски шоу кылып, ошондой операцияларды жүргүздүргөн да. Курсан деген киши бар экен, Карабылжалык. Ошол Оштун четинде фермердик немеси бар экен. Уй букаларды багат экен. Уй бука малдарды багат экен. Анан ошонун бир 3 гектар жери бар экен, шаарга жакын жерде. Анан ошонун мэрияга өткөрүп бербейсиңби десе, тиги жок өткөрүп бербейм десе, ошону ГКНБлар барып алып, фермерди уй баккан, кой баккан, эчки баккан, жылкы баккан фермерди барып алып маски шоу кылып кармап атат да. Жанагы Гавайинин ээси Журат Абдуллаевди тиги маски шоу кылып кармады эле го. Ошондой кылып турупчу. Эми ушуга чейин до чего докатились да. Анан кийин ошентип Оштогу бизнесмендердин баардыгы туштарап быркырап качышты. Анан дагы мындай маалыматтар бар. Керек болсо тетиги Ысык көлдөгү айрым мектептердин курулуштарына дагы Токторбаевдин заводунан чыккан кирпичтер ташылып, ошол жака алып барып, тиги келишимдерди түздүү деген маалыматтар бар, бирок муну такташ керек да. То есть ал жерде абдан чоң кызыкчылык болгон. Ошол кызыкчылыкка жараша ошондой акча бөлүнгөн. 6,5 миллиард деп атат, андан да көп деп атат. Билбейм, ушунун тегерегинде аябай, эми бул деген абдан чоң сумма да. 6,5 миллиард сомдон ашык акча бөлүнгөн, ошол курулуштардын баардыгына жумшалган. Ошонун аркасы менен эмне болду? Инвестиционный климат талкаланды.